Эфирде 10 октябрга алынган жаңылыктардын топтому. Студияда Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы? Өлкө аймагында COVID-19 илдетин жуктургандар көбөйүүдө. Акыркы сутка ичинде 307 жаңы учуру катталды. Бишкек шаарынын мэри Азиз Туракматов шаарды коргогон элдик кошуундарга ыраазычылык билдирди. Орусия президенти Владимир Путин коопсуздук кеңеши менен Кыргызстандагы абалды талкуулады. Алдыда кененирээк маалымат. Республикалык штабтын берген маалыматы боюнча, өлкөдө коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 48.924-кө жетти. Акыркы сутка ичинде 307 киши COVID-19 илдетин жуктуруп алды. Бишкек шаарында 53, Ош шаарында 17, Ош облусу боюнча 69, Баткен облусу боюнча 71 учур, Жалал Абад аймагында 59, Нарында 3 учур, Талас облысында 7, Чүй өрөөнүндө 16 учур, жана Ысык Көл облусу боюнча 12 учур катталды. Кыргызстандын аймагында коронавирустан дагы 130 бейтап сакайып чыкты. Ушуну менен жалпы айыккандардын саны 44.227-ни түздү. 10 октябрга карата Кыргызстанда коронавирустун кесепетинен дагы 5 адам көз жумду. Пандемия башталгандан бери коронавирус жалпы 1082 адамдын өмүрүн алды. Кыргызстандын мурдагы элчилери саясий партиялардын лидерлерине кайрылышты. Алар бүгүнкү күнү өлкөнүн келечеги, туруктуулук маселеси биринчи орунда тургандыгын белгилешти. Кайрылууда бүт дүйнөлүк коомчулук биздин өлкөдөгү окуяларга көз салып турат. Ошондуктан партиялар аралык териштирүүлөрдү токтотуп, өлкөдө туруктуулукту орнотуу үчүн конкреттүү кадамдарга өтүүнү сунуштайбыз деп айтылат маалыматта. Кайрылууга эгемендик алгандан бери Кыргызстан кызматташып келаткан көптөгөн өлкөлөрдө элчилик ишти аркалап келишкен дипломаттар, ардагер дипломаттар кол коюшкан. Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Маматов жогорку кеңештин депутаттарын өлкөнүн жана жарандардын келечеги алдындагы жоопкерчиликти терең түшүнүүгө чакырды. Мамлекеттик бийликтин легитимдүү органы болуп турган парламент толук курамда чогулуп, жаңы өкмөттү бекитиши керектигин, каршылашып жаткан саясий күчтөрдүн, бирикмелердин жана партиялардын ортосунда бекем көпүрө болуп бериш үчүн акылмандыгын жана сыпайылыгын көрсөтүшү керектигин эскертти. Бардык саясий күчтөргө жолдогон кайрылуусунда омбудсмен кырдаалдын чыңалуусун токтотууга, жеке таарыныштар менен ичара айыптоолорго жетеленбөөгө чакырды. 9 октябрда болгон окуя Кыргызстандын эгемендигин жоготуп алууга алып келишүү чекке жеткиргендигин айтты. Спутник маалымат агенттиги белгисиз адамдар тарабынан коркутуу болгондугун кабарлады. Анда 30-дай адам редакциянын имаратына келип, өкмөт үйүнүн алдындагы болуп жаткан Садыр Жапаровду колдоо акциясын чагылдыруу үчүн кабарчы жиберүүсүн талап кылышкан. Жарым сааттын ичинде кабарчы жөнөтпөсө редакцияга кайтып келишерин айтып, кетип калышкан. Социалдык тармактарда Азаттык радиосуна жана бир катар маалымат каражаттарына дагы коркутуулар болгондугу айтылып жатат. Азаттык радиосу радионун имаратына эч ким келбегендигин, редакцияны ыктыярчылардан турган элдик кошуун кайтарып жаткандыгын, бирок социалдык тармактар аркылуу ар кандай коркутуулар болуп жаткандыгын билдирди. Октябрда Бишкек шаарындагы Ала Тоо аянтында өткөн митингдеги кагылышууда 7 адам жабыркагандыгын Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Ага ылайык улуттук госпитальга 6 адам кайрылып, анын 2-өө жаткырылып, 4-өөнү амбулатордук жардам көрсөтүлгөн. Ал эми Чүй облустук ооруканасына кайрылган бир жарын амбулатордук жардам алган. Ал эми Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдиргендей, аянттагы таш менен уруу, курал колдонуу фактылары массалык башаламандык беренеси боюнча бирдиктүү реестрге катталды. Атайын экспертиза дайындалды. Борбордук шайлоо комиссиясынын финансы министрлигине берген маалыматына ылайык, шайлоого чейинки үгүт иштеринде саясий партиялар жалпы 384.839.000 сом коротушкан. Мунун ичинен теле берүү жана радио уктуруу жарнамалары үчүн
150 миллион 80 миң сом. Басма сөз жана интернет басылмалардагы жарнамалар үчүн 108 миллион 800 миң сом төлөнүп берилген. Кошумчалай кетсек, шайлоо күрөсүнө партиялар тарабынан 80 миллион сом төгүлгөн. Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов шаарды кайтарууга алган тургундарга ыраазычылык билдирди. Бүгүн Суракматов мэриядагы командасы менен 5-9 октябрда талкаланган объектилерди кыдырып чыкты. Болжолдуу эсеп боюнча келтирилген чыгымдын суммасы 17 миллион сомду түзгөн. Мэр белгилегендей, кайдыгер карабаган жарандар болбогондо аталган сумма мындан дагы көп болуп калышы мүмкүн эле. Жөнөкөй эле балдар өз эрки менен чыгып топторду түзүү менен шаарды коргошту деп билдирди Суракматов. Орусиянын коопсуздук кеңешинде президент Владимир Путиндин көңүл борборундагы маселелердин бири Кыргызстандагы кырдаал болду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат катчысы Дмитрий Песковго шилтеме берип, известие жазып чыкты. Анын айтымында, Путин мындан аркы башаламандыкты алдын алуу үчүн Кыргызстандагы абалдын жөнгө салынышы керектигин билдирип, аны кеңеш менен катышуучулары колдоду. Кагылышуу жана хаостун алдын алуу үчүн Кыргызстанда абалдын жөнгө салынышы маанилүү. Чындап эле азыр Кыргызстанда хаостун белгилери ачык көрүнүп турат, деди Песков. Орусиянын коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрүнүн жыйыны 9 октябрь күнү болуп өткөн. 11 октябрда Тажикстанда президенттик шайлоо өтөт. Тажикстандын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын маалыматына ылайык. Республиканын аймагында 68 шайлоо округу түзүлүп, анда аймактар жана шайлоочулардын тизмеси көрсөтүлгөн. Президенттикке 5 талапкер, учурдагы президент Эмомали Рахмон, Мирош Абдуллоев, Абдухалим Гафоров, Рустам Латифзод жана Рустам Рахматзоду ат салышууда. Тажикстандын баш мыйзамынын 66 беренесине ылайык добуш берүүгө шайлоочулардын жарымынан көбү катышса, президенттик шайлоо өттү деп эсептелет. Катышкан шайлоочулардын 50% ашык добушуна ээ болгон талапкер президенттикке шайланат. Алдыда 11 октябрга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.